Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Өзгөн жана Чоң Алай райондорундагы соңку жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин талдоонун жыйынтыгын чыгарып, тиешелүү мамлекеттик бийлик органдарынын ишин катуу сынга алды. Өзгөчө кырдаал болуп аткандан кийин, жерди алып аткандан кийин, айылды алып аткандан кийин түн күн иштеш керек. Премьер-министр жаратылыш кырсыктары катталган Өзгөн менен Чоң Алай райондорун кыдырып чыгып, ал жактардагы абал менен таанышып чыккандан кийин мына ушундай жыйынтыкка келгенин айтты. Ал Аюусайдагы жер көчкү коркунучу тууралуу бир ай мурун эскертүү берилгени менен жарандарды коопсуз аймакка тез арада көчүрүү чаралары көрүлбөгөнүн белгиледи. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бул жагдайда тиешелүү жетекчилердин жоопкерчиликти өзүнөн алып салууга шашкан учурлары болгонун төмөндөгүчө белгиледи. Көчкү чыгып атат, басып атат айылдарды. Эл астында калып атат. Жооп берген киши болуп атпайбы? Бирөө жооп бериш керек да. Менин оюм боюнча да. Нерсе айтсаң мына, Ыртыноштун күбүрүн айтат, 3 жолу чогуш өттүм дейт. Сиз айтасыз, мен предписание бердим дейсиңер. Ал өкмөттө мен айткан мынакей дейт, тил каты дейт. Тил катын көтөрүп алыпты. Тил катындагы турат дейт, мен баргам дейт. Мен кетем деп кол коюп берген дейт. Баарды өзүн сактап атат, а бирок 24 киши көчкүнүн алдында калды да. Ал ким жооп берет? Ушундай болуп атпайбы? Ошол эле кезде өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов калкты коопсуз аймакка көчүрүү жарандык коргонуу мыйзамына ылайык жергиликтүү бийликке жүктөлгөнүн билдирди. Министр Кубатбек Боронов кооптуу тилкелерде жашаган үй бүлөлөрдү мажбурлап көчүрүү мыйзамга каршы келгендиктен улам куткаруучулар көптөн бери муну менен алектенбей калганын төмөндөгүчө мисал келтирди. Атайын органдардан предостережение алгандан кийин бул маселени токтоттук. Себеби негизги конституцияга ылайыктуу бул адам укугун бузууга жатат деген ошондой көрсөтмөлөр келди. Андан кийин зорлуктап көчүрүү иши токтоду. Эң негизгиси менимче баягы күнү жогорку кеңеште ушул боюнча маселе көтөрүлдү. Мүмкүн чындап эле жанагы атайын бир мыйзамды иштеп чыгышыбыз керек го, бир атайын рабочий группа. Өкмөт башчысы жаратылыш кырсыктары болгон аймактардагы жолдун абалы, электр энергиясынын бир нече күндөп берилбей калганы сыяктуу алешемдиктерди тиешелүү тармак жетекчилеринин жоопкерсиздиги деп атады. Өкмөт башчысы буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновго, транспорт министри Жамшитбек Калиловго, каржы министри Адылбек Касымалиевге сөгүш жарыялады. Ошондой эле Өзгөн жана Сузак райондорунун акимдеринин орун басарлары дагы сөгүш алышты. Мындан сырткары саламаттыкты сактоо министри, билим берүү министри, улуттук энергия холдингдин башчысы сыяктуу борбордук бийлик менен айрым жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө дагы эскертүү берилди. Ошол протокол чечимди мен бүгүн кол коем. Кечинде Кудай кааласа, буйруса, эртеңден баштап аткаргыла. Иштегиле, кыдыргыла, баргыла дагы барып. Премьер-министр мындан ары ар бир тармактагы алешемдиктер же мүчүлүштүктөр үчүн тиешелүү жетекчилер жекече жооп бере турганын эскертти. Өкмөт башчысы бул багытта өз ишине жоопкерчиликсиз мамиле жасаган жетекчилер менен коштошууга туура келерин билдирди.